İçki İşleri Ministri bildirүү таратты. Бардык иш мыйзам чегинде тергелет, жана мыйзам чегинде болот. Ишенсек болобу? Эми чынында баягы азыркы күндө мыйзам деген сөздү мен өзүм да көп айтчу элем, айткандан уялып калдым. Мыйзам десең, Facebook'та деле мыйзам деп айла жок жазасың да, юрист болгондон кийин кандай болбосун баягы өзүң ой жүгүртүүң бүт эле мыйзамга байланышканда. Жазсаң, эже каяктагы мыйзам, ушу мыйзамыңызды жазбай эле койбойсузбу, айтпай эле койбойсузбу дейт да, эми чынында жөнөкөй элдердин мыйзам деген сөздөн кускусу келип калган. Анткени мыйзамдуулук эч качан буга чейин да сакталып келген эмес. Ал эми азыр болсо, мына кечээ эле бир адвокаттар менен сүйлөштүм. Дайым эле жаман болчу дейт. Бирок ушунчалык азыр болуп аткандай, ушунчалык болгон эмес дейт. Эми ушундай моменттер болот. Булар эми баягы жаштар эсинде жок да, Бакиевдердин учурунда ушундай болгон. Ушундай бир баягы бийлик ушинтип колдоп турганынан милиция, ГКМБ дегендин рядовой эле сотрудниктери кутуруп кеткен. Көп кутуруп кеткен да. Азыр эле ошого келип калдык. Ошого келип калдык. Адвокаттар да айтып атпайбы? Азыр көп кетишти. Соттор болсо башын көтөрө албай калды депчи. Ошондой системага азыр келип калдык. Бирок бул жакшылык менен бүтпөйт. Анткени эми туура азыр кризис болуп атат, кыйналып атабыз. Бирок ошондо дагы, мисалы, кризис адилеттүүлүктүн сакталышына, туурабы? Мыйзамдуулуктун сакталышына кризистин эч кандай тиешеси жок.